Кыргызстандын 4 жаранын бошотуу боюнча Жогорку кеңеш Өзбекстандын Олий Мажлисине кайрылуу жолдомок болду. Бул тууралуу парламенттин Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев фракция үңкүртөө маселесинин айланасындагы абалды жабык эшик артында талкуулаган соң билдирди. Теманы кабарчыбыз Нургүл Жумабекова улантат. Маселени жабык карагыча фракция мүчөлөрү чакырылган тийиштүү мекеме жетекчилеринин үңкүртөө маселесинин айланасындагы кырдаал боюнча маалыматын укту. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков өкмөт башчы жакында Ташкентте өзбекстандык кесиптеш менен жолуккан учурунда көйгөйдү көтөргөнүн айтты. Шавкат Мирзиёев Кыргызстандын жарандарын бошотууга көмөк көрсөтөрүн билдирген. 4 жаранды кармаган бүгүнкү мыйзамсыз. Алар эч кандай чек араны буйтап өткөн жок. Алар ошол жумуш ордуна иштеп аткан жерине алып кеткен. Биздин 4 жаран боюнча тийиштүү ноталар берилген. Өзбек Республикасынын аймагында адвокаттык группа дайындалган, бирок өзбек тарап бүгүнкү күндө ошол 4 кармалган жаранга ошол адвокаттык топту киргизбей атат. Ички иштер министринин орун басары бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатканын ырастады. Ал эми Тышкы иштер министрлиги үңкүртөөдөгү кырдаалга байланыштуу өзбек тарап менен сүйлөшүүлөрдү улантып келет. Азырынча коңшу өлкөдөн жооп болбоптур. Кыргыз-өзбек чек арасындагы абал 22 августта курчуган. Өзбек милиция кызматкерлери тиги учма менен үңкүртөөгө келип конуп, Кыргызстандын 4 жаранын кармап кеткен. Ошондон бери жарандарыбыз кошуна өлкөнүн аймагында. Кыргызстандын 4 жаранынын тез арада бошотуу жана Уңгартоодон Өзбекстандын аскерлерин чыгаруу жөнүндө талап менен нотаны өзбек элчисине тапшырганбыз. 23 августтан 28 августка чейин Өзбекстан Тышкы иштер министри Камилов менен бир нече жолу телефон аркылуу сүйлөшүүлөр болду, 3-4 жолу. Биздин министрибиз биздин жарандарды бошотуу тууралуу маселени бир нече ирет көтөрдү. Камилов Өзбекстандын Тышкы иштер министри бул маселени жеке көзөмөлгө алгандыгын билдирип жана бир аз убакыт күтүп турууну өтүнгөн. Үңкүртөөдөгү радио жана теле берүү станциясы учурда кадимки тартипте иштеп жатат, деди өкмөт өкүлдөрү. Өзбек милициясы мунараны көзөмөлгө алган. Анын жардамы менен 2 радио, 6 телеканалдын толкундары таратылат. Уюлдук байланыштын станциясы да жайгашкан. Маалыматтар алынган соң фракция калган жыйынды жабык эшик артында улантты. Жабык жыйындын соңунда фракция лидери 4 жаранды бошотуп, кайтарып берүү боюнча Жогорку кеңеш Өзбекстандын Олий Мажлисине кайрылуу жолдой турганын билдирди. Жогорку кеңештин атынан Өзбек Республикасынын Олий Мажлисине кайрылуу жасап атабыз. Эл аралык уюмдардын келишиминин негизинде, ОДКБнын келишиминин негизинде, СНГнын түзүлүп атканда келишим негизинде, анан кийин биздин баягы жарандарга адвокаттарга жол берип атканын, ошонун баардыгын эл аралык келишимдер бар да, ошонун негизинде биз ушул кайрылуу жасап атабыз. Фракция лидери чек арада кырдаал курч экенин айтып, бул маселени чечүүдө этият болуу зарылдыгын белгиледи. Мындан улам эл өкүлдөрү 4 жаранды тез арада бошотуу боюнча чараларды көрүүнү өкмөткө тапшырды. Нургүл Жумабекова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1 канал.